Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү биздин студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас аймактык башкармалыгынын инспекциялык көзөмөлдөө жана текшерүү кызматынын башчысы Өмүралиев Айбек Токтоголович биздин студияда. Ошондой эле ушул эле башкармалыктын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүүлүк бөлүмүнүн башчысы Нарбеков Мухаммед Орозбаевич. Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, мына бүгүнкү күндө деги эле Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө экологиялык мындай бир проблемалар дейбизби, көйгөйлөр өтө актуалдуу. Мына бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы ошо Кыргызстанда экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө мындай бир мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп тиешелүү аракеттер колго алынууда. Мына бүгүнкү күндө биз Талас областында айлана чөйрөнү коргоодогу, ошо аймактардагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдөгү абал боюнча мындай бир маалымат алуу үчүн сиздерди студияга чакырдык. Алгач Айбек Токтоголович, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ушул Талас областында ошол айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык мындай бир аракеттерди ишке ашыруудагы жыйынтыгы, ошо өткөн үстүбүздөгү жылдын алкагында колго алынган аракеттердин жыйынтыгы кандай болуп жатат? Жалпысынан түшүндүрө кетсек, мына биздин Талас регионалдык башкармалыгы 3 бөлүмдөн турат. Анын биринчи бөлүмү инспекциялык көзөмөлдөө жана текшерүү кызматы. Ал боюнча ошол экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча текшерүү иштерин жүргүзөт. Жана ошондой эле экинчи бөлүм болсо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары биотүрдүүлүк бөлүмү болуп эсептелет. Алардын иш жүргүзүүсү боюнча ушу өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү жана балык байлыктары. Анан Талас областында жоопкерчилиги чектелген коомдор бар. Ошо мергенчилик аймактарын убактылуу ижарага алгандар. Ошолордун үстүнөн иш жүргүзүшөт. Жана ошондой эле жаратылыш парктары менен иш алып барышат да. Ал эми экологиялык экспертиза бөлүмү болсо, бул мекеме ишканаларда ушундай бир объектилер курулуп атса, ошо экологиялык экспертизанын оң корутундусун же терс корутундусун берет. Алардын боюнча ошол биздин аткарган иштердин жалпы жыйынтыгын аналитикалап, ошо отчетторубузду чыгарат да. Негизгиси ушу жаратылыш багытына көзөмөл текшерүү иштерин эки бөлүм алып барат да. Бүгүнкү күндө мына биз ушул Талас областында жалпы республика аймагында ушу Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү мамлекет башчысынын демилгеси менен ишке ашырылды. Мына өткөн жылдан тарта ушу Талас областында жашылдандыруу боюнча бир кыйла аракеттер колго алынды да. Ушунун жыйынтыгы боюнча да маалымат берсеңиз, мындай бир өнүмдүүлүгүн камсыздоого жетиштикпи ошол жаш көчөттөрдүн? Бул эми биринчисинен 22 жылда тигилген Жашыл Мурас багытындагы көчөттөрдү айта кетсек, булар айыл өкмөттөрдүн аймагындагы бош жерлерге жана ишкана мекемелердин жерлерине тигилди. Бул эми баягы токой чарбаларындай болуп, көп аянттарга тигилген жок. 1 гектар, 5 гектар дегендей. Анткени бир айыл өкмөттө өзүнүн ошол аянтына карата, бош жерине карата көчөттөр тигилди да. Анан жалпысынан ошо Талас областы боюнча 22 жылда 180 гектар жерге 108.600 көчөт отурулган да. Аны ошол быйыл жазында, апрель-май айларында биздин кызматкерлер жергиликтүү бийлик органдары менен, айыл өкмөттөрү менен жана ишкана мекемелери менен бирдикте ошолорго санак иштерин жүргүзүп, инвентаризация деп коебуз. Ошону өзүнүн өсүү абалына баа берүү иштери менен жыйынтыктап, жыйынтыгында Талас областы боюнча 65% гана өнүмдүүлүк түзүп калды да. Бул эми ортодон ылдыйраак деп айтып койсок болот. Эми эң жакшы болуш үчүн бул 80%тен жогору болуш керек. 70%ке чейин болсо бул орто деп эсептелет. Ал эми бул эми жалпы област боюнча орто абалда деп айтып кетсек болот да. Ошо мунун себептери эмне болду? Ошол баягы жаш өнүмдүүлүк баягы жок дегенде 80%га жетпей калышынын себеби? Бунун ичинде эң негизгиси мындай артка тарткан ошо Талас шаарлуу болуп калды. Талас шаарына тигилген көчөттөрдүн жалпысы ушу 8% эле түзүп калды да, өнүмдүүлүгү. Почти жокко эседегендей болуп калды да. Буга себептер да
Бул климаттын ызыктуулугу, андан тышкары жана булардын өзүндө техникалардын жетишпегендиги, суу кароочу арыктардын толук тазаланбагандыгы же болбосо курулбагандыгы боюнча ошо себептер болуп калып атат да. Эми бул жөнүндө айта кетсек, буну эми кайрадан толуктоо иштерин жүргүзүп атышты. Себеп дегенде бир жеке бир фирма менен келишим түзүлүп, ошо көчөттөрдү ошол фирма алып келип, шаардын аймагында тигип берүүгө милдеттениптир. Эми ошо өспөй калса, кайрадан эле ошол калыбына келтирип, кайрадан ордун толуктап тигүү иштерин ошол аталган эле фирма иш жүргүзүп атат да. Мухаммед Орозбаевич, мына биздин Талас областындагы ушу өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары боюнча да бир маалымат берсеңиз да, ошол абалда мындай бир көйгөйлөр катталган жокпу? Жакшы болуп, биздин өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүүлүк бөлүмү бул өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары болгондуктан бизде ошо Талас областы боюнча Бешташ мамлекеттик паркы жана Кара Бура мамлекеттик жаратылыш паркы бар. Андан тышкары жоопкерчилиги чектелген коомдор бар. Бул аңчылык чарбалык иштери менен алектенген. Ошолор боюнча иш алып барабыз. Биздин негизги кызматыбыз ошол мекемелерди контролдоо, ошондой эле браконьерчиликке каршы күрөшүү, андагы жапайы жаныбарларга биотехникалык иштерди жүргүзүүдө. Биотехникалык иштерди жүргүзүүдү түшүндүрүп кетсем, бул ошо жапайы жаныбарларга өзүнүн маал-малы менен кезеги менен план түзүлгөн. Туз, жем чачуу жана ошолорду көзөмөлгө алуу, мониторинг жүргүзүү иштерин аткарабыз да. Анан быйылкы жарым чейректе аткарган иштерибиз боюнча бир топ иштер аткарылды. Ошо мисалы Айбек Токтогулович айткандай жашыл мурас деңгээлинин алкагында ошо Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына 2 гектардан ашык жерге бир топ ийне жалбырактуу көчөттөр отурулуп, бүгүнкү күндө ошо мал аралоодон сакталып, сырты атай сетка менен курчалып, өнүмдүүлүгү 100% болуп турат да. Ошо жаратылыш мамлекеттик парктын кызматкерлери өзү сугарып, чөбүн чабып, азыркы убакта жакшы абалда болуп турат. Ошондой эле Кара Бура мамлекеттик жаратылыш паркы боюнча дагы Кызыл Бел, Кара Бура регионунун Кызыл Бел, Араби жана Көксеки деген кокту колокторуна, өзөндөрүнө 1 гектардан ашык жерге 120 туя, можжевельник жана башка карагайлар отурулду. Ошол эле мезгилде ошол баягы аймагыбыздагы сейрек кездешүүчү жан жаныбарларды коргоодогу мындай бир көйгөйлөр катталган жокпу? Ошол эле кызыл китепке кирген жан жаныбарларды коргоодо өзүңүз билесиз, буга чейин ушу Талас областында бир катар көрүнүштөр болду эле да, ошондой мындай кейиштүү көрүнүштөр катталган жокпу? Бул маселе боюнча эске салып кетсек, ошо 2022 жылы ошо бизден кызыл китепке кирген жаныбарлардын ошо Кара Бура жаратылыш паркынан Илбирс атылып кармалган биздин кызматкерлер тарабынан. Ал боюнча кылмышкер дейбиз, браконьер дейбиз, өзүнүн сот аркылуу соттолуп, андан тышкары ошо 3 миллион сомго ис коюлган да. Бул эмне үчүн 3 миллион деп айтылган себеби, бул өзү 1,5 миллион турса, доосу парктын эсебинен бул 2 эселенип кетет да, 3 миллионго чыгып кетти. Ошондой эле апрель май айларында Бешташ мамлекеттик паркынын тоо текеси атылып кармалган. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп атат. Ага дагы 200 000 доо коюлган. Себеби 100 000 деп эсептелсе, бул да өзгөчө корголуучу жаратылыш паркы болгондуктан ага дагы 2 эселенип 200 000 коюлат да. Эми айта кетчү азыр элибиз ушу бир нерсени түшүнүш керек да. Мыйзамдар өтө күчөгөн, айыппулдар жогору болгондуктан ушу браконьерликти токтотуп, кайра жаратылышка көз салып, көбөйтүп, келечекте урпактарга көңүл бурсак,
жаратышта айырмамыйлар кылсак деген ойдобуз. Айбек Токтогулович, бизде айрыкча ошол талас токою боюнча бул талас эле эмес, жалпы Кыргызстанда баягы таанымал болуп калган бир өзүнчө бир байлык катары карасак болот да. Анан бүгүнкү күндө мындай бир көрктөндүрүүдө баягы экологиялык баягы коопсуздукту камсыз кылууда мындай бир мыйзамсыз аракеттерге жол берилген жокпу? Ошол эле мындай мыйзамсыз кыюулар, талтариктерди же болбосо жанакындай бир жеке ишкердиктин алкагында мындай бир көзөмөлгө алынбай калган аймактарды мындай зыян келтирип койгон жагдайлар жокпу? Быйылкы жылда эми токой чарбаларынан айта кетсек, бул токой чарбаларында Талас областында 2 токой чарбасы бар. Талас токой чарбасы жана Бакай ата токой чарбасы. Талас токой чарбасына Талас районундагы бардык участоктор кирет. Ал эми Бакай ата токой чарбасына кошумча Манас районунда кошулуп кеткен. Экөө биригип бир токой чарбаны түзөт. Эми ал жерде өздөрүнүн кызматкерлери бар, жана токой чарбада иштеген токойчулар бар, өздөрүнө бекитилип берилген аянттарда көчөт тигүү, сугаруу жана коруу иштерин жүргүзүшөт. Эми ал жерде эч кандай деле азыр одоно түрдө мыйзам бузуулар катталган жок. Анткени биз тараптан жылына бир жылда бир жолудан пландык текшерүүлөр жүрүп турат. Пландык текшерүү өткөндө июнь айында эле жүргүзүлдү. Өзүбүздүн борбордук аппараттан келип, өтө одоно түрдө мыйзам бузуулар эле катталган жок. Ал эми мынагу баг-дарактардын мыйзамсыз кыюу боюнча ушул айыл өкмөттөрүнүн аймагында 3 материал катталды. Бул материалдар азыр бүгүнкү күндө 195 сомду түзгөн өлчөм тергөө органдарында ошо тергелүүдө жатат да. Анын анчалык деле мындай кыюу талкуулоолор жок. Эми азыр элде көбүнчө азыр энергия кандай десем өнүгүү болуп калбады. Мурунку жылдарга салыштырмалуу отун эле көп киши жакпай калды да. Ошол эле мезгилде өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдары бул суу ресурстарын коргоодо дагы бир топ мындай көйгөйлөр бар да. Анан Талас областында бул жагында кандай болуп атат абал? Эми суу ресурстарын коргоодон азыр атап айтып кетсек, Талас шаарындагы таза суу ишканасы быйылкы жылы жаз айында баягы булган сууларды тазалоочу өстөрүнүн бир сеткасы болот. Ошол жерден моторчугу иштебей калганбы, ошондо бир авариялык кырдаал болуп, нар жакта аккан баягы дренаждын таза суусуна кошулуп мыйзам бузулганда, ал боюнча ошо бузуулар кодексине ылайык, укук бузуу кодексине ылайык 28 000 сом айып салынып, жана биздин кызматкерлер тараптан эскертүүлөрдү берип, ошо мыйзам бузууларды болдурбоо, алдын алуу боюнча каттар жөнөтүлгөн. Ошол учурда эле мына 3 күнгө жетишпей тегерегин бийиктеп, ошо мыйзам бузууларды андан ары болдурбоо үчүн эскертме баракчасы аткарылды да. Эми андан тышкары да могу бизде Кара Бурада Арашан деген сүт иштетүүчү ишканабыз бар. Эми ал боюнча да алар да ошо азыр бүгүнкү күндө түздөн түз агып жаткан кара сууга булган сууларын кошуп атат. Эми бул мыйзамда көрсөтүлөт. Суу мыйзамынын 36-беренесинде бул эгер нормаларга ылайык келсе, анда булар ошол сууга агызып куя берсе болот дегенди көрсөтөт да. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн лабораториядан анализи чыгыш керек, экологиядан атайын уруксат кагазы бериш керек. Кандай ченемде, кайсы түрдөгү булган суулар чыгат деген. Азыр бүгүнкү күндө мынакей Арашанын сүт заводу 3 септигин ишке киргизип иштетип койду. Ошондо булган суулар биринчи септикке барып, экинчи септик андан ары тунуп барып өтүп, ушинтип өзүнүн тазаланып барып анан чыгат. Эми мына жакын арада сентябрь айында дагы заманбапка ылайык булган сууларды тазалоочу жай курууга милдеттеме алганда, алар азыр көзөмөлдө туруп атат. Ошол эле мезгилде Талас шаарындагы саркындуу суулардын көйгөйү боюнча маалыматыңыздар барбы? Талас шаарындагы саркындуу суулар боюнча бул азыр бизде 6 гектарды түзгөн, бул биопруд болуп эле эсептелет. Бул эч кандай жол менен эметилбейт. Бул биологический эле күндүн нуру менен же болбосо мынакей 4 өзүнүн немеси бар, чуңкурчасы. Биринчи чуңкурча толгондо экинчисине барып барат. Ушинтип отуруп, баягы грубый немелери тазаланып отуруп, анан кайта эле агызылат да. Ал эми бүгүнкү күндө мынакей аракеттер жасашып атат. Мына өткөндө кат менен кайрылып эметсек жооп беришти. Бир европалык неме бар экен, реконструкция жана өнүктүрүү
банкы деген ошолор тараптан акча каралып, божомолу бир 5 гектардын тегерегинде биздин таластын чыгып бериши күн батыш тарабындагы, күн батыш түндүк тарабына ушу булган суулар тазалоочу жай курулганы турат да. Бул боюнча ушу таза суу ишканасы иш алып барып атат, иш жүргүзүп атат. Мухаммед Орозбаевич, өзүңүз билесиз, ушу айрыкча баягы биздин талас аймагында бир сейрек кездешүүчү жаныбарларды санын арттыруу боюнча атайын бир аракетти колго алдыңыздар эле. Ушул 6 айдан маралдарды алып келип да. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, марал боюнча бул абдан көп коомчулукта пикир жаратты. Бүгүнкү күнгө карата абалы кандай алардын? Көбөйүүдөбү, климатка көнүп калыштыбы? Жакшы болот. Ошол 2022 жылдын май айларынын башында ошо Алтай Республикасынын Россия Федерациясынан маралдар алынып келинген, ошо тоолордун карата. Андыктан азыр ошо элдин арасында ар кандай сөз болду. Бирок ага карабай терикпей иштеп отуруп, азыркы кезде маралдар үстөлдө атат. Болгондо бул маралдардын өзүнүн инстинкти бар экен, мындай коргонуучу абалдары. Ошо төлүн мисалы улагын деп коебузбу, жашырып, бадалдарга жашырып карап, анан кайра өзү чыгып, тойтанып, кайра кирип, ошо эмизип, чоңойтуп аткан учурда. Так азыр интернет айдыңында да жүрөт, көрсөңүздөр болот, ошол жерде маралдарыбыз ошо улактарын ээрчитип жүргөн учурлар болуп, көрүп калган учурлар бар да. Анын үчүн бизге бул жандыкты, жапай жандыкты көбөйтүү үчүн ошо атайы биздин марал отубуз бар. Ошол күн сайын карап, бизге мониторинг жүргүзүп, кайсы жерде жүрөт, кайсы сайларда жүрөт, баарын багыттап бизге ошо тарткан видеолорун бизге жөнөтүп турат. Биз ошонун эсебин алып көзөмөл жүргүзөбүз. Андан тышкары жем-чөбүбүздү, тузубузду апарып ошо байырлаган жерлерине берип турабыз да. Ошол эле мезгилде биздин ушул Талас областында байырлаган жапайы жаныбарлардын мындай бир азайып бараткан жагдайы байкалбайбы? Мындай коңгуроо каккан учур барбы? Ушундай бир мыйзамсыз аңчылык кылып, мындай бир саны кескин азайган же болбосо ушул жагдайда? Мен азыр айтып өткөндөй, былтыркыдай ошо тоо текесинге мыйзамсыз аңчылык же болбосо Кызыл китепке мыйзамсыз аңчылык кылган браконьер болобу же ушундай ишке барган адамдарды көрө алган жокпуз. Себеби бул мыйзамдын ошо жаныбарларга болгон айыппулу көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу элибиз туура түшүнүп, окуп билдүү же болбосо мындай иш аракетке баруу бул жылы катталган жок да. Болуп атат мыйзамсыз балык улоо, ошондой эле жана мыйзамсыз майда жандык жапайы, мисалы кеклик дейбизби, кырбол дейбизби, ошондойлорго болгон адамдар болду. Ал боюнча иш чаралар колдонуп, сотко өткөзгөн материалдарыбыз болду. Андан тышкары ошо уруксат баракчасын алып алып, же болбосо лимиттен ашып кеткен мисалы балык улоо боюнча, ал боюнча да мыйзам бар. Ошол боюнча да өздөрүнүн жазасын алып, айыппулдарын төлөшүп чыкты да. Айбек Токтогулович, биздеги ушул экологиялык мындай бир көйгөйлөрдү кеп кылганда эле таштанды маселеси көтөрүлөт да. Ошол канткенде мындай бир жөнгө салуу жагдайы ишке ашат, мындай бир азырынча белгисиз да. Бул эми коомчулуктун жеке мамилесинен болуш керек да, экологияга жасаган. Ушул жагдайда Талас областындагы абал кандай? Мындай бир жергиликтүү айыл өкмөттөр тарабынан, жергиликтүү коомчулуктар тарабынан ушул багытта мындай бир жылыш барбы? Мындай бир экологияга зыянын келтирбей, ушу таштандыны туура атайын бөлүнгөн аймакка жеткирүү боюнча же болбосо деги эле таштандыны жок кылуу боюнча? Бул боюнча бизде Талас областында 37 айыл өкмөт бир шаар бар. Ошо 37 айыл өкмөт бир шаарды 2022 жылдын декабрь айында мониторинг ишин жүргүзүп, баарын тактап чыктык да. Кайсыл айыл өкмөттө канча гектар, канча сотук жерде
баягы таштанды таштоочу жай ачылган, тегереги курчалганбы, косакты алынганбы, мыйзамдаштырылганбы деп. Мына бүгүнкү күндө эч бир жерде, көпчүлүк жерде эле баягы тегереги курчалбастан ар кайсы жерге иретсиз төгүлүп атат. Мисал кылып кетсем, Талас областында өтө толук мыйзамдуу кылбаса да, Көгөй айыл өкмөтү менен Өмүралиев айыл өкмөтүнүкү тегереги курчалып, укук күбөлөндүрүүчү, укугун аныктоочу иш кагаздарын алып койгон да. Ал эми калган айыл өкмөттөрдө толук кандуу иш жүзбөй жаткандыгына байланыштуу экинчи жарым жылдыктын жыйынтыгы менен өткөндө ошо өкүлчүлүккө сунуш киргизгенбиз, өздөрү менен ошо кызматкерлер менен такташып акылдашып, ушул тарапта чечкиндүү иш алып барайык, ошо айыл өкмөттөргө, район администрация башчыларына милдеттендирип деп. Ошол мына коллеганын чечиминде ачык айкын көрсөтүлүп турат. Ошол таштанды таштоочу жайларды тегереги курчалсын, трансформациялансын, бир багыттан бир багытка которулсун, иш кагаздары алынсын деп ошонун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Мынакей ушул августтун этеги, сентябрдын башы менен кайрадан аткарган иштерине көзөмөл ишин жүргүзүп, аткарылбагандарына штраф салынат. Ал эми андан ары дагы одоно түрдө иш жүргүзбөй жаткандарына дагы укук органдарына, тиешелүү кызматтарга кат кагаздар жөнөтүлүп, чара көрүү боюнча иш алып барылат да. Негизи эле ошол өз учурунда мындай бул эми бүгүн эле же кечээ эле пайда болуп калган көйгөй эмес. Деги эле ушул жаатта сиздердин мындай бир чара көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Ошо тиешелүү талаптар аткарылбаган учурда. Бул боюнча биз ошо эскертмелерди беребиз айыл өкмөттөргө. Мисалы эскертме эмнеге берилет десек, бул жанагы бир ишти кайта калыбына келтирип оңдоп койсо эскертме берсе болот да. Ал эми бул эскертмеде мындай көрсөтүлүп атат. Айыл өкмөттөрдүн аймагында өздөрүнүн техникасы болуш керек. Ошол техника менен бир графикти ылайыктап, бир базарда бир болобу, эки болобу, ошо калктын санына караша, чыккан таштандынын көлөмүнө карата өздөрү график түзүп, ошону ташып, капка салышып кандайдыр бир жол менен апартып, атайын белгиленген жерге ташталыш керек. Ал эми ошол атайын белгиленген жерлерге ташталган жерибиз болсо, тегереги курчалбастан шамалдан учуп, ар кайсы аймакты булгап жатат да. Биз ошол боюнча мынакей айыл өкмөттөргө катуу талаптарды койдук. Тегереги курчалсын, ошол жерге бир корук коюлсун. Себеп дегенде ал жерге ылайыксыз таштандылар төгүлүп кетет экен, малдын өлүгү жана суюк отходдор. Негизи ар бир отход таштанды өзүнүн ылайыгы менен ылайыкталган жерде төгүлүш керек да. Айрыкча Талас шаарындагы чыгарылган таштанды көйгөй жаратат да. Мындай бир жөнгө салуу барбы бүгүнкү күндө? Эми Талас шаарында мисалы таштанды таштоочу жай жок. Булар азыр Калба айыл өкмөтүнө караштуу Балбал участогунда 3 гектар жерди ошо келишимдин негизинде ижарага алып, Таластын баардык шаарындагы ошо таштандылар ошол жака чыгарылып атат. Мына бүгүнкү күндө таштанды таштоочу жайдын абалы өтө кыйын акыбалда болуп туруп, толуп. Эми аны азыр кечээ эле барып тактап келдик. Муну рекультивация иштери жүргүзүлүп атат. Анын жанында да кайрадан бир таштанды таштоочу жай ачыла турган болуп атат. Эми буга да мөөнөт керек. Эми ушул жылдын этегине чейин бүтүп алалы деген ойдо болуп атабыз да. Эми будан арылыш үчүн биз биринчи кезекте жана таштандыны кайра иштетүүчү бир ишканаларды ачыш керек да. Өтө чоң нерселерди иштете албасак да, картон, кагаз, пластмасс, ушундай учуп булгана турган нерселерди иштетсек, ошодон арылат элек да. Анан ошондой эле мынакей бул коммуналдык чарба деп коебуз. Коммуналдык чарба тарабынан да эл арасында, калк арасында түшүндүрүү иштери көп жүргүзүлүш керек. Буларга баягы акчаны төлөп коелу, ошону чыгарып коюп эле ошол ишкана пайда көрүлө жата бербеш керек да. Ал боюнча да мына суроо талаптарды коюп атабыз да. Мухаммед Орозбаевич, бүгүнкү күндө жогоруда өзүңүз айткан өзгөчө корголуучу жан жаныбарлар, жапайы жан жаныбарларды мындай бир байкоого алып туруу боюнча мүмкүнчүлүктөрүңөр жакшырып жатабы? Ошол эле видео көзөмөл, видео капкан дейбизби, сүрөткө түшүрүү же жана башка ушул жагдайдан мындай бир долбоордук колдоолор же болбосо министрлик тарабынан мындай бир баягы санын арттыруу боюнча же болбосо мындай бир аларды коргоо жаатындагы аракеттериңиздер барбы? Азыр айта кетсек, ошо бизде Бешташ жаратылыштык мамлекет паркы жана Кара Буура жаратылыштык мамлекет паркынын кызматкерлери тарабынан жана аларда ошо сегизекке бийлешүүчү кызыл китепке кирген жаныбарларга ошо видео капкандарды коюшуп атат. Ошонун негизинде
интернет желелеринде чыккан учурлар бар. Ошо Илбир, Сүлөөсүн, Аюу, андан тышкары биздин да аңчылык чарбачылыгы, ошо 3 аңчылык чарбачылыгында да эгерлер тарабынан көзөмөлгө алынып, ошондой эле видео капкандарды коюшуп, андан да тоо текелерди, ошондой эле кызыл китепке кирген жан-жаныбарларды көрүүгө болот да. Бул жагынан абдан көзөмөлгө катуу алынган. Ошо биздин эгерлер тарабынан рейдтер уланып атат, рейдтер жүрүп атат. Андан тышкары биотехникалык иш-чара да коебуз. Ошо биотехникалык иш-чараларда атайы жапайы жан-жаныбарларга өзүнүн бериле турган веник деп коебуз. Ошо жанагы жашылдардан жасалган шыпыргычыларды ошо аскалардын түбүнө же болбосо асканын түбүнө туздарды көмүшүп, ушундай жемдерди берип турушат да. Кийин ошо катуу суук түшкөндө ошо тоо теке болобу же башка аркар болобу келип ошол жерден азып жанышып турат. Мындайча көзөмөл жүргүзүп аябай эле санын алып турабыз. Себеби бизде учет диких животных деген бар. Ошо күзгө мал, анан кышка мал учет алынып, ошондо бизге сан берип турат да. Мындай азаюу жагынан азыр эч кандай болбогондугун айта алабыз да. Айбек Токтоголович, бүгүнкү күндө ошо сырттан келип баягы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан бир катар кен казуу багытындагы компаниялар бар да, Талас областында. Бул жаатта көйгөйлөр жокпу экологиялык коопсуздукту камсыз кылууда? Бул жагында азырынча жок. Биз баягы текшерүүнүн жыйынтыгы менен айтпасак, азыркы күндө өкмөттүн токтомунда бекитилген текшерүүчү органдардын тизмегисинде биз Талас регионалдык башкармалыгы кирбей калганбыз. Ал ушундай катталуулар болсо, жогору жактагы экологиялык техникалык көзөмөл кызматына жөнөтөбүз катты. Мен сурайын дегеним, алган эмес жанагы кээ бир баягы мыйзамсыз карьерлерди казуу же жанагындай таш кумдарды алуу боюнча дагы мындай айыл өкмөттөрдүн аймактарында. Айыл өкмөттөрдүн аймагында болбойт деп айтпайбыз, болот. Кээ бир жерде белгиленмеген жерден кимизине топурак керек, кимизине шагыл кум керек, өздөрүнө ылайыктуу жаккан жерден казып да кеткендер болуп атат. Аларга да мынакей штраф салып, токтотуп же болбосо андан ары мыйзам бузууларды болтурбоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ал эми бул айыл өкмөттүн аймактарында мыйзам бузууларды айыл өкмөт өзүнүн кызматкерлери иш алып барыш керек. Ал жерде экология кызматтары анын аймагында кайтарып жатып бир иш кылып бербейт. Себеп дегенде биз көзөмөлдөөчү жана текшерүүчү орган болгондон кийин булардын аткарып аткан иштерин, жасап аткан иштерин, мыйзамга ылайыктуу көзөмөл жана текшерүү иштерин жүргүзүп, жана эскертмелерди берип турабыз. Мына айыл өкмөттөрдүн баарына азыр эскертүүлөр кеткен. Мына жергиликтүү жерлерде таштанды таштоочу жайларды иретке келтирип, мыйзамга ылайыктуу таштоо ачкыла жана кум шагыл топурак алуу боюнча мына азыр курулуш иштери жүрүп атпайбы жайкы мезгилде иретке келтирип иш жүргүзгүлө, мыйзамсыз иш болбосун деген талаптар бар да. Анан кийин эми айта кетсем, мына инспекциялык көзөмөлдөө жана текшерүү кызматы тарабынан 10 тармак боюнча иш жүргүзүлөт да. Аты менен айтып кетсек, суу ресурстары, жер ресурстары, аба боюнча, калдыктар боюнча, жаныбарлар дүйнөсү, өсүмдүктөр дүйнөсү, балык байлыктары, химиялык булгануу, радиациялык коопсуздук жана башка бузуулар менен мына 10го жакын тема менен иш жүргүзөбүз. Ошонун ичинде көзөмөл, текшерүү, мыйзам бузууларды болтурбоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мыйзам бузуулар катталса ошолорго чара көрүү деп мынакей бүгүнкү күнгө чейин 11 протокол түзүлүп 79 000 айып салынды. Үстүбүздөгү жылы. Ушул жылы да, ошо 7 айдын жыйынтыгы менен деп коёк. Анан ошолордун ичинен мынакей былтыркы калган калдыктарды эсепке алганда мына 15 протоколдон 128 000 айып пул өндүрүлдү. Андан тышкары мына жаратылыш пайдалануу төлөм акысы деген болот. Мына жеке ишкердик субъектилер өзүнүн аймагында иш жүргүзүп, ошо булган сууларды чыгарат, таштандыларды чыгарат, жана атмосфералык абага булган заттарды чыгаргандыгы боюнча бул эрежеге ылайыктуу болуп, атмосфералык абага ушул жаратылышка терс таасирин келтиргендер боюнча төлөм акы жүргүзүлөт атайын өкмөттүн бекитилген токтомунун негизинде. Ошону атап айтып кетсек, мынакей быйылкы жылда 25 651 000 сом өндүрүлдү. Бул баягы жеке ишкер субъект чарбалык иш жүргүзгөндөрдөн да. Анын багыты бул төлөм акы деп эсептелет. Бул жаратылышка терс таасирин тийгизген
нерселер боюнча төлөм акылар алынып, кайра ошол түшкөн каражаттар ошо жаратылышты жакшыртуу максатында ошого жумшалат. Мисалга алып келсек, бир айыл өкмөттөн проектти түзүп, мынча гектар жерге алмабак деген десе, ошол мыйзамга ылайыктуу болуп проектси өтсө, биздин экология кызматынан каржылап берет да. Бул ошо жаратылыштын жакшыртуу максатына кетет да. Андан тышкары мынакей жер үстүндөгү сууларды пайдалануу боюнча 22-жылдын октябрь айында өкмөттүн токтому чыккан. Аларга да жыйым акы өндүрүү жүргүзүлөт. Мына мисалга алсак, азыр 16 миллион 980 миң сом өнүп атат. Бул жанагы өндүргөн акчадан тышкары. Бул инспекциялык көзөмөлдөө жана текшерүү кызматынын аткарган иштери болуп эсептелет да. Андан тышкары мисалы багдарактарды мисалы кооптуу абалда, санитардык абалы начар болсо, жер-жерде ишкана мекемелер, айыл өкмөттөр бизге кат менен кайрылат. Жеринде инспекторлор барып аныктап, кыюуга ылайыктуу болсо, эгер бир имаратка кулайын деп турса, же бир ток карагайына басып кала турган учур болуп калса, кооптуу абалдагыларга уруксат берилет да. Ал эми көпчүлүк жерде азыр мекеме, ишкана, айыл өкмөттөрдө баягы даракты кыйып ишке жаратабыз деген ой менен эле баягы андан ары көгөртүү ишин да көп эске алышпайт да. Ошондо эске алышып койсо, мына быйылкы жылда 19 арызга келгенде 2060 деректи кыюуга отказ бердик. Себеп дегенде өзүнүн эрежесине ылайыксыз келет. Же болбосо балансында турбаган теректер, бир керектүү иш кагаздары толукталган эмес. Анан мына быйылкы жылы Жашыл Мурас багытында көрктөндүрөбүз деп атсак, анан дарактарды кыюуга да мындай жол бериле бербейт. Биринчи кезекте жана айтып кеткен кооптуу абалдагы жана санитардык абалдагылар уруксат берилет да. Сөзүбүздүн соңунда деги эле ушул аймакта, Талас областында ушул экологиялык абалды чыңдоо боюнча мындай бир телекөрүүчүлөргө айта турган кеп кеңеш сөзүңүздөр болсо, алгач Мухаммед Орозбаевич. Жакшы болот. Бу экология жаратылышты коргоо бул жалпыбыздын милдетибиз дегендей, ушул терс көрүштөргө барбасак, себеби азыр айыппулдар мыйзам мамлекет тарабынан көтөрүлгөн. Бул бир гана жаратылышка зыян келтирбестен, бул үй бүлөлүк бюджетке да зыян келтирип атат. Андан башка дагы жакшы эмес көрүнүштөргө алып келип атат. Ошонун себебинен жаратылышты коргосок, аларга аяр мамиле жасасак, кызыл китепке кирген жаныбарлар болобу, башка жаныбарлар болобу көбөйтсөк, бул биздин мамлекетке туристтердин келишине дагы көп жакшы өбөлгөлөр түзөтүлөт да. Айбек Токтогулович. Мен жалпы Талас областынын жарандарын айтып кетсем, бүгүнкү күндө элдин аң сезими бирке жогорулап, жаратылышка мындай ой пикирлери жакшы мамиледе болуп атат. Эми көпчүлүгүнөн алганда да мындай. Анан мынакей мыйзам бузуулар катталып калса, мисалы бизде Талас областында 11.400 квадрат километр жерди түзсө, ал жерде мына инспекциялык текшерүү көзөмөл кызматынан 4 эле инспектор иштейт. 4 шаар, 4 район, 1 шаарда. Эми ал жерде сотрудниктин жетишпестигин айтып атат да. Бизде көп тармактуу жумуштар болгондуктан анан жер-жердеги бир активисттер менен иш кылып атабыз. Ошолор аркылуу маалыматтар келип турат. Эми жалгыз инспектор областтагы же райондогу маалыматты бирин камтыса, бирин камтый албай калышы мүмкүн. Анан жарандарга айтышым ушул, кайрылыңыздар. Талас регионалдык башкармалыгы Талас областында турганы менен жер-жерде, райондордо инспекторлорубуз бар. Болгон маселени чечип беребиз. Баарыбыздын багытыбыз, ой пикирибиз мындан ары ошо мыйзам бузууларды болтурбоо, талашыбызда жаратылышты өнүктүрүү, сактоо, коргоо боюнча иш алып баралы да. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз Талас областында жаратылышты коргоо, экологиялык коопсуздук деги эле ушул жапайы жаныбарларды коргоо жаатындагы колго алынган аракеттер тууралуу маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас аймактык башкармалыгынын инспекциялык көзөмөлдөө текшерүү кызматынын башчысы Өмүралиев Айбек Токтогулович, ошондой эле ушул эле башкармалыктын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүүлүк бөлүмүнүн башчысы Нарбеков Мухаммед Орозбаевич жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.